Президент Садыр Жапаров 2-3 мартта Казакстанга расмий иш сапар менен барат. Иш сапардын алкагында мамлекет башчысы Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаев менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, эки жана көп тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин, ошондой эле өз ара байланыштардын мындан аркы келечегин талкуулайт. Сапардын жүрүшүндө Садыр Жапаров Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев, парламенттин мажлисинин төрагасы Нурлан Никматуллин жана премьер-министр Аскар Мамин менен жолугушат. Мындан сырткары мамлекет башчысынын Казакстандын ишкерлер чөйрөсүнүн өкүлдөрү менен жолугушуусу дагы каралууда. Жогорку кеңештин депутаты Алмазбек Акматов узакка созулган оорудан улам каза болду. Ал 1964-жылы Нарын облусунда жарыкка келген. 2015-жылы Жогорку кеңештин депутаты болуп шайланган. Кыргызстан мунай ташуучулар бирикмеси 1-мартта күйүүчү майдын баасы тууралуу маалымат берип, өлкөдө 2021-жылдын январь айынан тарта бензин жана дизелдик күйүүчү майдын баасы 14% жогорулаганын маалымдашты. Буга дүйнөлүк базарда жана Орусияда күйүүчү майдын кымбатташы, Казакстандан мунайдын экспорту токтогону себеп дейт Кыргызстан мунай ташуучулар бирикмесинин аткаруучу директору Канат Эшматов. Учурда Бишкектеги мунай сатуучу жайларда АИ-95 бензини 41 сом 90 тыйын, АИ-92 үлгүсүндөгү бензин 41 сом 30 тыйын, АИ-80 36 сом 90 тыйын, дизелдин 1 литри 38 сом 90 тыйындан сатылып жатат. Sky Mobile компаниясы үстүбүздөгү жылдын 11-февралында мамлекетке келтирген зыяндын 112 миллион 103 миң 243 сомун бюджетке кайтарды. Бул туурасында экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы билдирди. Аталган компаниянын салык төлөөдөн качканы аныкталып, 2019-жылдын ноябрында Жазык кодексинин 232-беренесинин 2-бөлүгү менен сотко чейинки өндүрүш ачылган. Мунун алкагында Финпол Sky Mobile жоопкерчилиги чектелген коомго текшерүү жүргүзүп, натыйжада компания кирешесин жашырып өзгөчө ири суммадагы салык төлөбөгөндүгү ачыкталган. Ош шаарында учакка жасалма билет сатууга шектелип, 23 жаштагы Кара Суу районунун тургуну кармалды. 12 февраль күнү Ноокат районунун 37 жаштагы тургуну милицияга арыз менен кайрылган. Арызда Ош шаарынын Исхак Разаков көчөсүнөн кызы экөөнү Москвага учууга 86 миң сомго билет алып, уча албай калышканын, билеттер жасалма болуп чыкканын билдирген. Бул кылмышка шектелип, 26 февраль күнү Кара Суу районунун тургуну кармалды. Ал өз көрсөтмөсүндө карыздары көбөйүп төлөй албай калган байланыштуу компьютерден жасалма билет чыгарганын айткан. Аталган кыздын үстүнөн дагы бир адам арыз менен кайрылды. Бул окуя Жазык кодексинин 204-беренеси алдамчылык менен катталып, сотко чейинки өндүрүш башталды. Шектүүнүн баш коргоо чарасы Ош шаардык соту тарабынан каралып, жаш балдары болгон үчүн үй камагына чыгарылды. Учурда тергөө амалдары жүрүүдө. Премьер-министр Улукбек Марипов Бишкектеги опера жана балет театрынын аталышы боюнча токтом чыгарды. Эми мекеме Абдылас Малдыбаев атындагы Ленин ордендүү Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театры деп аталат. Токтомго 22 февралда кол коюлду. Ага ылайык театрдын башкаруу формасы мамлекеттик мекеме деп аныкталды. 1-мартка карата Кыргызстанда COVID-19 илдети дагы 22 адамдан аныкталып, Бишкек шаарында 2 бейтап көз жумду. Ал эми акыркы суткада Кыргызстандын аймагында медицина кызматкерлеринен коронавирус тастыкталган жок. Республикалык ыкчам штабтын маалыматы боюнча Кыргызстанда жалпы 4205 медицина кызматкерлеринен COVID-19 диагнозу аныкталган. Алардын ичинен 4179-у айыкты. 26-28 февраль күндөрү Украинанын Киев шаарында украиналык көрүнүктүү балбандардын жана машыктыруучулардын элесине арналган күрөш боюнча 14-эл аралык турнир болуп өттү. Кыргызстандан жалпы 34 балбан катышты. Турнирден алтын медалды 62 кг салмакта Айсулуу Тыныбекова, 68 кг салмак ченинде Мээрим Жуманазарова жана 97 кг салмакта Үзүр Жусупбеков жеңип алды. Ал эми күмүш медалды 60 кг салмакта Жоламан Шаршенбеков, 65 кг Эрназар Ахматалиев, 59 кг салмакта Назира Марсбек кызы жана 76 кг салмак ченинде Айпери Медет кызы тагынды. Мелдештен коло медалга 57 кг салмакта Бекболот Мырназар уулу, 61 кг салмак ченинде Икрамжан Хаджимурадов, 65 кг Алибек Осмонов, 67 кг салмакта Амантур Исмаилов, 70 кг салмакта Исламбек Орозбеков жана 86 кг салмак ченинде Нуртилек Карыпбаев ээ болду.